Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 31 октябрь 2024 жыл мен сіздерге Западный тарапта жайгашкан шаарга караган Ишкаван айылынын аяк тарабынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы деле орто эле баада коюлду. Жакшы жери таза суу, агын суу, свет бардыгы бар. Жери 7 соток. Так, келүү жолун түшүндүрөйүн. Западный тарапта жайгашкан Ишкаван айылына кирип келе бересиздер. Ишкавандын аяк тарабында мечит бар туғандар. Мечиттен өтсөңүздөр, чоң жолдун боюнда эле нол жерде адамдар келип атат го. Ошол жерге жетпей 127 маршрутканын акыркы аялдамасы бар. Ошол жерге келип, ошол акыркы аялдамадан бул жака ашып кетсе бир 250 метр түз жүрүп кетсеңиздер, солго бурулуп кеткен ушул поворотты көрөсүздөр. Ушул жерден солго бурулуп түз жүрүп барсаңыздар, бир аз эле канал бар. Каналдан өтүп эле оңго бурулсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ошол 127 маршрутканын акыркы аялдамасына жакын туғандар, 250 метр гана чыгат. Келип, каналдан өтүп эле сиздер оңго бурулуп, бул жака 150 метр жүрүп келесиздер дагы. Мына көчөгө бурулсаңыздар, ушул асфальт көчөнүн эле туғандар, оң тарабында сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. Жери 4 соток туғандар. Фактически эсептегенде 7 соток чыгат экен. Азыр мен сиздерге көргөзүп түшүндүрүп берем. Документи так, кызыл китеби бар туғандар. Жайгашкан жери да сонун экен, тынч. Мол жерде канал туғандар. Каналдын боюнда эле Кудай буйруса жашап каласыздар. Агын суу бар бул жерде. Каналды көрдүңүздөр, таза суу дагы бар. Себеп дегенде, мол жерден туғандар, таза суунун турбасы, мына до конца бул жака чейин өткөрүлгөн экен. Таза суу бар, киргизилген. Агын суу бар, свет бар. Анан көчөлөрдүн эле көрүп атасыздар, асфальт. Анан бул жак туғандар 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учур экен. Эң негизгиси шаарга карайт. Так, чек-арасы ушул жерден башталат. Забор, барата, мына жакта дагы забор туғандар. Кана, азыраак сүйлөп үйдүн ичине кире берейин. Западныйдын круговойуна ашып кетсе бир 2 километр гана чыгат. Кийин келип мындай бир эсептеп деле көрөсүздөр. Могул жакта жаңы кийим-кечек базары дагы түшүп атат. Жакында ачылып калса, өтө сонун болуп өнүгүп калат Кудай буйруса. Андыктан колдон чарбаңыздар. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Лайктан басып, дос тааныш тууган-туктарыңыздарга жиберип коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Нак акчага сатылат, же болбосо квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот туугандар. Үйдүн 4 тарабы тосулган. Таза суу киргизилген туугандар. Дагы кандай маалымат берсек? Саткан себеби ошол туугандар. Бир аз акча керек болуп аткан, ошол себептен сатуудан менем деп ээси мага айтып түшүндүрдү. Анан туугандар, мына караңыздар, кеңир экен, Бул жакта мына 4 тарабында болсо, 4 бөлмөдөн турган үйү бар. Узун турасы 5ке 17. Мына караңыздар. 2 бөлмөсү бүткөрүлгөн, 2 бөлмөсү бүт элек. Аны аягында көргөзүп берем. Мына жакта кошумча эшиги бар. Чыксаңыздар, мына мен жанагы айткан кошумча жери ушул туугандар. Жанагы көчө көрдүңүздөр, көчө тараптан кирдим го. Анан бул жака мындай жүрүп келе турган болсоңуздар, нол деле көчө. Ушул жак менен баягы Кызыл Байрактын жаңы конушуна чыгып кетсе болот. Кызыл Байрактын өзүнө деле чыгып кетсе болот. Мына жакта канал. Бул жер жол. Мына темир тосмонун бери жагы ушул сатылуучу үйдүн жери болуп калат. Кошумча жери бар экен. Закон түрүндө бар экен. Андыктан эч камсызбай кала берсеңиздер болот. 4 тарабын тосуп койгон, мына көчөттөрдү эгип койгон. Бул жакта септиги бар. Бул жерде 12 тонналык кудук деле бар. Туугандар, эми бул жерде агын суу, таза суу бар. Эми кокустукка запасной кудук деле жасатып койгон. Мына көчөттөрдү сугарыш керек, мисалы турабы. Кудукка суу толтуруп алса зыяны жок. Кыскасы ушундай туугандар. Анан вариант катары айтып коеюн, мисалы кийин мына западный болуп кете турган болсо, базар бүтүпчү. Квартиранттар бул жакта да көбөйөт. Западный тараптан квартира керек жер үйдөн депчи. Ошондо мына жакта толук бүт элек үй бар экен. Ушул жагын өзүңүздөр жашап туруп, ортосуна мындай тосуп туруп, өзүңүздөр жашасаңыздар болот. Мына жакта аппараттан кирипчи. Бул мына 4-5 комната времянканы квартиранттарга сдавать этип, айына бир 30 000 алып турсаңыздар деле болот. Себептен мына ал жакта өзүнүн эшиги бар. Квартиранттар ушул жактан түзмө-түз кирип чыгып тура берет. Бул жака мына машинаңыздарды токтотуп коесуздар. Же квартиранттар келип токтотуп коет. Кысасы ушундай туугандар. Эми вариант катары айтып койдум. Мына жак сыртка жаткан окшойт.
ушундай кылып мындай адам кошумча акча түшө турган бир жумуштарды кылып алса деле болот туугандар. Анан могул жакта эки этажга ылайыкталынып салынган фундаменти бар. Фундаменттин мындай бийиктиги өзү эле 1,20 чыгат экен. Азыр мына котлован казылып фундаменти ичкерде экен. Бийиктиги 1,20 экен. Анан мына бул жагын эми өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Кааласаңыздар 1 кабат, кааласаңыздар 2 кабат, кааласаңыздар полторашка кылып каалагандай бүтүрүп, Кудай буйруса кийин жашай бересиздер туугандар. Так, бул жагын түшүндүрдүм. Эми мына времянка 4 комнатадан турат. Кана жүрүңүздөр. Жакшы да квартирантарга берип койсоңуздар айына 30 миң түшүп турса, мына жактан өзүңүздөр дагы башка иш кыла бересиздер. Мына бул киргениңиздерде кире бериши санузели теплый пол туугандар. Анан мына чекелерин кабелдеш керек экен. Буну өзүм кылып берем деп эси мага информация берди туугандар. Анча-мынча мындай бир косяктарын көрсөңүздөр мани бербеңиздер. Ал жагын эси өзү уста экен, өзү бүтүрүп берип коет экен туугандар. Анан мына отоплениянын мындай түтүкчөлөрү деле чыгарылган, турбалар уланган. Батарейкаларын орнотуп алсаңыздар болду. Нар жакта котелный бар. Котелный деле даяр экен туугандар. Бул үйдү кантип жылытам деп мындай ойлонбойсуздар. Анан ылдый тарабы убактылуу USB жыгач. Себеп дегенде туугандар, мына жакта ламинаттар даяр. Кийин өзүңүздөр полун ламинат кылып жасап аласыздар. Так, бул экинчи бөлмөсү. Мына суунун турбалары бүт бардыгы чыгарылган. Ремонттору деле жакшы. Келип жашай бересиздер. Эң негизгиси отоплениянын батарейкаларын орнотуп алсаңыздар эле болду. Үй жылый берет, от жагып койсоңуздар. Жүрүңүздөр. Ал жака чыгып дагы көргөзүп берейин. Эми туугандар кийин келип, эси менен сүйлөшүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Колдон келишинче маалымат бердим. Анан киргениңиздерде бул жерде эси котелный кылат экен. Мына жерге котелныйдын местосы болот экен. Бул жакта котелный деле даяр экен, сиздерге калтырат экен. Өйдө тарабы черный потолок болгон, крышалары жабылган. Так. Анан бул ошондо 4-чү бөлмөсү болот, акыркы бөлмөсү. Калсаңыздар мына жактан мындай кесип эшик жасап алсаңыздар дагы болот. Ал жактан мындай түзмө-түз кирип чыгып тура бересиздер. Кыскасы ушундай туугандар, эми вариант катары айтып атам. Ал жагын ачып туруп, ошондо 3 комнатасы отдельно болуп калат да. Мына жерди тосуп туруп, ушул жерге котелныйдан жасап алсаңыздар, бул жак отдельно котелный плюс склад болуп кала берет. Калганы 3 бөлмөсү жилой болуп калат туугандар. Так, ушундай кыскасы, бул жак времянкасы жалпысынан 4 бөлмөдөн турат. Узунтурасы 5ке 17. Так. Эми кандай маалымат берсек дагы? Колдон келишинче маалымат бердим. Мына туугандар, таза суу бар. Үйдүн мына сыртына чыгарылган, бурасаңыздар суу чыгат, таза суу. Анан үйдүн ичине деле мындай суу киргизилген. Ваннаны ачсаңыздар эле суу чыга берет, таза суу. Таза суу жок деп комментарийге жаза берет адамдар, билбегендер. Таза суу бар экен, эси мага айтты. Эми баасын айтайын, аз сүйлөйүн, $60 миң, анан дагы кеми бар. Алмашуу жолу деле бар. Эйси номер ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнөз чалыңыздар. Ушундай сонун жерде жайгашкан сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Азыр бул ошондой Ишкабандын аягы, Кызыл Байрактын башталышы болуп атат. 2 айылда тең маршрутту каттам, мектеп, балабакча, мечит, магазин бардыгы бар туугандар. Ишкабандын эле аяк тарабы болуп калат. Западныйга 2 километр гана чыгат туугандар, өтө жакын.